Ош шаарындагы калк жыш жайгашкан аймактарга күнү-түнү иштеген убактылуу стационарлар ачылууда. Каланын борбордук бөлүгүндөгү Алишер Набай мектебине 94 койка орнотулуп, өпкө тартынын жеңил жана оор түрүнө кабылган бейтаптарды кабыл алат. Мектепте бардык шарт каралып, ар бир бөлмөгө 2ден бейтап жаткырылат. Даярдалган орындуктардын бир бөлүгү амбулатордук зона катары пайдаланылат. Аймактын жашоочулары каалаган убакта медициналык кызматты пайдаланса болот. 641 места бош экен. 641 места бош. Кудай сактасын, бул биз дагы көбөйтүшүбүз керек да. Бизде 1,5 миң закупка баягы сөз барга керек ташка тийсин деп, бирок алдын алуу иштерди биз бардыгын жасашыбыз керек. 1,5 миң места туруш керек. Элибиз баягы өзүн жакшы сезиш керек да. Бизде Кудай сактасын, оорусак мамлекет бар, жергиликтүү бийлик бар, акылатчандар бар деп өзүн мындай жакшы сезиш керек да. Ооруп калсак биз мамлекеттин көзөмөлүндө болобуз. Макулбу? Ошон үчүн мына жердеги врачтардын, ар бир врачтардын кайсы жерге, мисалы мына уже бул жер ачылды, больница болуп ачылды. Бул жерден главврач ким? Старший медайына ким? Жооптулардын баардыгын папка кылып тизгилейбиз. Убактылуу стационардын шартынан шаар мэри кабар алып, керектүү жабдыктар менен үзгүлтүксүз камсыздоону тапшырды. Медициналык кызматкерлердин тобу даяр болсо, стационар тез аранын ичинде кызмат көрсөтүүнү баштайт. Ушул 1000 койкага 400гө жакын ошол кислородный концентрат керек болуп атат да. Керек норма боюнча. Бирок азыр бүгүнкү күндө биздики ушул 80ден ашыгыраак кислородный концентрат болуп атат. Бүгүн дагы мына Саламаттык сактоо министрлигинен бизге 50 ошо кислородный концентрат бөлүндү. Бүгүн эртең келип калат да. Мындан эң негизгиси биз мындай демөөрчүлөр менен да изденип ушул кислородный концентратты көбөйткөнүн үстүндө иштеп атабыз. Азыркы күндө ушул бейтаптарга бизде кислородный концентраты жетишсиз, бирок Кудай сактасын, дагы эгер көбөйүп кете турган болсо, анда бизде жетишсиз болуп калат. Бирок мына эң негизгиси мамлекет тарабынан ушул кислородный концентраты ИВЛ аппараттарга мына көңүлдөр бурулуп, уже келе баштады да. Практически бир дагы адам жок да маска тагынган. Неге мынчалык сезбейт бул орунду? Айтып атабыз адамдар. Ой, мына участковый милициялар жестко карагыла, ачык айтайын, катуу караш керек. Каладагы эл көп отурукташкан Амир Темир муниципалдык аймагындагы стационар же обсервация орундуктары түзүлгөн эмес. Мындан улам жеке клиника толугу менен изоляция катары кызмат көрсөтүүгө жергиликтүү бийликке сунуш берген. Таза зоналары түзүлүп, аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу кызмат көрсөтүүнү колго алган. Шаар мэри оор мезгилде колдоо көрсөткөн ишкерге ыраазычылык билдирип, өздүк коргонуу каражаттары жана дары-дармек менен камсыздоону убадалады. Медайымдарга 2000 сом бөлүнөт. Кенже медайымдар үчүн 1800 сом бөлүнөт. Ошондо дарыгерлер 14 күн иштеп, бир жума обсервация чыгат. Ошондо 45 миң 46 миң айлык алат. Этот кислородный аппараты нам нужны будут, медикаменты достаточно. Келген больныйны карасак, анан кийин ол бизде эчтеке болбосо, ол больной өлүп калса, биз карап тура албайбыз да, тура нам тоже жалко же. Но нам только помощь. Только бизге бар жок болсо, биз будем стараться, чтобы спасти людей. А если ничего нету, как мы их будем? Они больные, у нас ничего нету, а люди умирают перед нами. Ал арада көп тармактуу медициналык кызмат көрсөткөн клиникалар изоляция катары вируска чалдыккан бейтаптарды дарылоого даярдыгын билдирген. Учурда 500гө жакын жеке клиниканын дарыгерлери окуудан өтүүдө. Анын катарында нейрон бейтапканасы дагы 50 орундук уюштурган. 40ка жакын дарыгери тартылып, илдетке чалдыккандарды дарылоону көздөөдө. Кала башчысы медициналык топко ыраазычылык билдирип, мамлекеттен айлык акы төлөнөрүн белгиледи. Март, апрель, май айдарында 1,5 ай обсервация болуп иштедик. 80-90 адамды чыгардык. Азырам керек болсо иштейбиз. Кыргызстан үчүн, элибиз үчүн иштейбиз. Азыр мана мэрибиз келди, урматтуу, биз бүт түшүндүрүш иштерин алып бизге айтып кетти. Биз даярбыз, Кудай калса иштейбиз. Элге жардам беребиз. Учурда шаар боюнча 1668 орундук уюш, анын 421-де COVID-19га чалдыккандар дарыланууда. 641 койка резервдик орундуктар даяр. Ош шаарынын ооруканаларында жалпысынан 22 ИВЛ жасалма демалдыруу аппараты бар. Медициналык каражаттарды жана жеке коргонуу костюмдарын ишкерлер дагы алып келүүдө. Мед персоналдар жетиштүү экенин каланын башкы дарыгери белгиледи. Учурда 15 мобилдүү топ түзүлүп, 60 дарыгер тартылган. 10 тез жардам унаасы иштөөдө. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.
жата турган болсо, бул жагына биз уже госпитализацияга даярдап койдук да. Үстүндө бул жагында 30 орун, экинчи этажда 40 орун. 94 орунга расчет болду. Анан бул жакта ушу биздин первичкадан дарыгерлер тартылды. Ошол жактын дарыгерлери бүт бардыгы Филипп. Биз көзөмөлдөп турабыз. Система. Жакшы дарыгерлер. Жакшы реаниматологдор менен баарын чакыртып даярдадык. Мен айында канча врач болду? Бул жерде азыр ушул аркадагы жанагы филфак, Ош мамлекеттик университетинин филфактын жатаканасында 200 орун бар. Бул менен 94 болсо, 294 орунду толугу менен ушул үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу карайт. Жетишет ушулар. Ушул борбордо ушулар карашат. Анда толуштурду, кайыкта эми сен директор чакырган. ССМден азыр бул жакта ушул реаниматолог дарыгер. Ал контактный болуп калган экен. Контактный болуп калган экен. Врачтар жетиштүүбү? Болду. Окуудан өткөздүңөр, обучениеден өттү. Кения бизден азыр өтүп атат, шарты койгон азыр өтүп даярдап анан кийин даяр болгондо булар. ССМ менен азыр өзү макулдашып жазылса болот. Аптеканы азыр ошол жерде аптекалар деп даярдашкан экен, азыр ичинде дары-дармектерди коюшуптур. Ушул жерге мына амбулаторный келгендер үчүн ушул жерден дары-дармектер болот. Изоляция нарата уже жаткандардыкына биз оорукана өзү каржылайт. Мен айтып атканым азыр көбүнчө врачтар өздөрү ооруп калып атышат да. Аларды баягы коргоочу кийимдерди кийинтип чечиткенде bir жолдан эмес 10-15 жолдан кийинтип чечилтип окуткуларда үйрөткүлөр. Анан өздөрү даяр болсун. Азыр бизде өкүнткөнү ушу врачтар өздөрү ооруп калганынан. Күнүнө 10 чактыдан врач медайымдар ооруп калат да. Азыр биз жанагы курулмасында бар мобилдүү докторго башына иштегенде кийимдерди кийчек алар. Өзүлөрү жаш барат. Азырына көрүп атасыңар, элдер уже паникага түшүп калып ооругандар көп. Күндөн күнгө ачып атабыз. Ачкан сайын ошончолук мына жаткандар да көбөйдү да. Азыр эми бизде мына көрүп атпайсыңар, пневмония аябай көбөйүп атат да. Үйүндө грипп биздеп, үйүндө көбү жатып алып атат. Больницага барса, баягындай коркушуп же болбосо кабыл албайт деген мындай түшүнүк пайда болуп калды да бизде. Азыр мына бардык элге маалыматты жеткизип, мына күндүзгү стационарлар иштеп атат. Түнкү дагы стационарлар иштеп атат. Койкалардын бардыгы жетиштүү. Мен азыр анализ кылдым. Жалпы 1068 ачыктыр мына изоляторда. 1068 анын 427-синде адам жатат. Орындулар. 641 места бош экен азыр. 641 места бош. Бирок Кудай сактасын, бул биз дагы көбөйтүшүбүз керек да. Бизде 1000-1500 миң баягы сөз бар го, кереги ташка тийсин деп, бирок алдын алуу иштерди биз баарын жасашыбыз керек. 1000-1500 миң места туруш керек. Элибиз баягы өзүн жакшы сезиш керек да. Бизде Кудай сактасын, оорусак мамлекет бар, жергиликтүү бийлик бар, акыл атчандар бар деп өзүн мындай жакшы сезиш керек да. Ооруп калсак биз мамлекеттин көзөмөлүндө болобуз. Макулбу? Ошон үчүн мына жердеги врачтардын, ар бир врачтардын кайсы жерге, мисалы мына уже бул жер ачылды, больница болуп ачылды. Бул жердин главврачы ким? Старший медайымы ким? Жооптулардын баардыгын папка кылып тизгиндейбиз. Отур мен эмнеге келгенде Навай мектебиндеги эмеде ким главврачы ушул жерде? Отур старший врачы ким? Кайсы медайым ким карап атат? Кайсы компания аптека сатат? Баалары канча, сенниктерин баардыгын билип ошол жерге билсин, келген больной баардыгын билсин. Азыр мына биз ушунча шарттарды түзүп атабыз дагы, анан бир аптекада дары-дармек саткандарга нааразычылык болуп атат, карабайсыңар, көзөмөлдөбөйсүңөр. Действительно азыр каалаган бааны коюп сатып атышат да. Мен мына массалык маалымат каражаттар турат. Эгер ким бааны ушундай моментте көтөрүп сата турган болсо, анда биз баардык адамдарга барабыз, мыйзамча компаниясын жаптырып, штрафтарды салып, элдин астында уят кылганга чейин барабыз да. Азыр баардыгы эмне деген мекендештерибиз келип баардыгы жардам берип атат, колдорун сунуп атат ушул илдет менен күрөшкөнгө. Кээ биркилери ушундай мезгилдерде акча тапканга аракет кылып атышат да.
тапсын, өзүнүн эмгеги мээнетин алсын, бирок баягында бааны көтөрбөш керек. Макулбу? Ошону мына кажаны бардын көзүнө бааны дагы. Эң негизгиси биздин элге болгон мамилебиз жакшы болсун. Түз болуп отурбу мына ушул жерде мына атайын мектепти ачып атабыз эми. Пока сентябрга чейин деп турайбыз эми. Мектепти больница кылып койду анан эми айла жок иш болуп атат. Мисалы кичинекей больницага ачып алсак, ошол жерде бир 3-4 врач занят болуп калып атат. Медайымдар занят. Мындай жерде уже бир 30-40 адамды карайт да. Биз ошондой жагына отушубуз керек. Ал бул жерде бир 2 дарыгер кирсе 4-5 медайым жетишет. Зато бир 30-40 адамды карап коюп атабыз. Кээ бир жерлерге 2 адамды, 3 адамды караганга дагы бир дарыгер 2 медайым ошо менен кайра обсервация кылабыз. Ушул жагынан кузуп коюп атат. Баардык биз ар бир палатага бирден врач, 2ден медайымды киргизе берсек, анда жетише албайбыз биз. Эртең массовый ооруп калса ким жооп берет да? Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Мектеп туура Кудай сактасын буну. Элибиз жакшы ушул илдеттен айыгып кете турган болсо, анда дезинфекция кылдырып, жууп, тазалап, жакшына кылып, мен сентябрда мектепке кайталана берели. Ошо сентябрь айына чейин Кудай курса ушул илдеттен кутулуп кетели деп ниет кылайлы. Бул жерде ооруканада келип ызычуулуу бар, жакшы пайдаланган медайымдар бар, жууп, тазалап, карашат бар. Буга чейин бизде норма боюнча ушул 1000 койкага 400гө жакын ошол кислородный концентрат керек болуп атат да. Керек норма боюнча. Бирок азыр бүгүнкү күндө биздики ушул 80ден ашыгыраак кислородный концентрат болуп атат. Бүгүн дагы мына Саламаттык сактоо министрлигинен бизге 50 ошо кислородный концентрат бөлүндү. Бүгүн эртең келип калат да. Мына эң негизгиси биз мындай демирчилер менен да изденип ушул кислородный концентратты көбөйткөнүн үстүндө иштеп атабыз. Азыркы күндө ушул бейтаптарга бизде кислородный концентраты жетишсиз, бирок Кудай сактасын, дагы эгер көбөйүп кете турган болсо, анда бизде жетишсиз болуп калат. Бирок мына эң негизгиси мамлекет тарабынан ушул кислородный концентраты ИВЛ аппараттарга мына көңүлдөр бурулуп, уже келе баштады да. Эң негизгиси келе баштады. Анан жеке ишкерлерибиз дагы мына демирчилик кылып берип атышат. Биз мына шаардык оорукананы буга чейин былтыр ачкан жаңы Актилек шарчасындагы больницабыз бар. Ошол жерде дагы мына азыр мен тапшырма бердим. Ал жерде система курулган, бирок экотехник инспекция мамлекеттик ошол органдар уруксат бербей калган. Ошол баягы кислороддору ошол зданиянын крышасында тургузуп койгондо бул талапка жооп бербей калат. Текен биз буну да жакын арада мен тапшырма бердим. Өзүнчө здание куруп, ошо кислороддорду койдура турган болсок, ошол больницабызда да толук кандуу ошол кислородный концентрат иштеп калат да. Анан бирок биз азыр алдын алуу иштерди жүргүзүп, ушу изденип атабыз. ИВЛ аппараттар дагы мына 100гө жакын ИВЛ аппарат болуш керек. Бул дагы бизде жетишсиз, бүгүнкү күндө 20 дайлы ИВЛ аппарат болуп атат да. Буну да мына мамлекет тарабынан Кудай буюрса беребиз, шарттарды түзүп беребиз деп атат. Биз каттарды жолдоп, анан мамлекет деле карап турбастан өзүбүз дагы ушул ИВЛ аппараттарды аракет кылып иштеп атабыз. Кечээ ушул Кытай мамлекети менен биздин достошкон шаарларыбыз бар. Биз кат аркылуу ошолорго кайрылдык, алардан дагы гуманитардык жардам келе баштады. Кечээ бир ИВЛ аппарат келди, биз ушул шаардык ооруканага өткөзүп берип атабыз. Мындайча айтканда, болгон аракетибизди, күчүбүздү ушул элдин саламаттыгы үчүн жумшап атабыз. Мындан ары дагы жумшай беребиз. Эл үчүн ушул илдеттен толук айрылмайынча биз аракетти көрө беребиз деген ойдобуз. Элибизге мен кааларым ден соолук, эч качан оорубасын. Бул оорунун жеңүүнүн бир гана жолу калды. Ушул медицина кызматкерлери койгон талаптарды, санитардык нормаларды аткарыш керек. Мен элге кайрылат элем, урматтуу жарандар, шаардыктар, ушу сиздерден сураныч, мына эпидемиологиялык абал күндөн күнгө курчуп атат, көрүп атасыңар. Ошон үчүн бир гана сураныч сиздерден ушу медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарып, эл көп топтолгон жерлерге барбай, бет капсыз көчөгө чыкпашыңарды мен суранат элем. Рахмат. Бир аз эме болуп келип атыр, бирок кечээ
берем деп айткан сөзүндө туруп берип Бошотуп берди, бошотуп даярдап Бұрыштан тұрады. бул эжекебиз бизде ушул жердеги жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси өзү көзөмөлдөп турат. Ушул жактагы баягы жашоочулардын баардыгын өзү тейлейт, тааныйт, көбүн баягы эмелерде ооругандардын баардыгын учетторун алып карап турат. Өздөрүнүн кызматкерлерин кандай азыр мына ушул аймак боюнча, Амир Темир боюнча ушул илгерки мындай кабылгандар канча санын билесизби? Билем. Канча? ПЦР талашын чыккандар 36. 36. Бирок азыр алардын баардыгы эле бессимптомный болду. Данный момент больницада жок. Баардыгы неме болгон. Ким эме аймактык башкарма? Өзі ұрып, жетекчи ұрып қалды эле 2-3 күндөн бери. Коммун эмеси илүүсүн да. Кварталдык комитеттер кимдер? Мен азыр мындай чыгып эле айтып карадым да. Практически бир дагы адам жок да маска тагынган. Неге мынчалык сезбейт ша бул орунду? Biz aytып atabыз adamlar. Doğru mu? Участковый милициялар чыкты, жестко карагыла, ачык айтайын, катуу караш керек. Десек болбойт да, эртең булар баардыгын оорутуп алып, мына больницалар толук аяктан маска бир дагы ушул Амир Темирге чыктым, бир адамды көргөн жокмун. Кээ биркилер тагып туруп да мына жерине эгине мынтип таштап коет. Соода кылган магазин, касаптагыларды отурушат эме булар, бет кап такпайчы. Чаптырган аларды, рейдтерди уюштурбайсыңарбы? Уюштурбайт, түшүндүрүштөрүн жүргүзгүлө да, мына силер оорулуу кандай экенин элге жеткизгиле, мына участковый врачтар барсыңар. Биз ойноп аткандан жүрүп аткан жокпуз да, ана элди карагылачы кандай болуп атат азыр акыбалыбыз. Анан ушундай кылсак, эртең кандай кылабыз, кандай күрөшүп, кандай жеңебиз бул илдетти. Анализ кылып айткыла да, мына маска тагынган адам менен экөө турса, оорулган менен мына дени сак адам турса. Экөөнө бири-бирине жугуш 1,5%. Экөө маска такпаса, мына 70-80% болот. Айырмасын айтыш керек элдин арасында. Ошон үчүн маска тагыныш керек, беткап тагыныш керек. Тем более эл көп жерлерде мына беткапсыз жүрүшөт да. Бул жерде ким врач болот? бул жак өзү ошол ССМдин башчысы бул жак карайт. Менен дагы бир кызматкер берем. Силерде жетиштүү, мына ичине кире турганбы? Азыр Даниэлдин команда ким жетекчи болот, ким карайт, ким не дайым өтүп, даярдап